Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү билимтал коомдук бирикменин стипендиаттары, катышуучулары, ардактуу агайлар, эжелер, кымбаттуу ата-энелер, мынакей бүгүн дагы кезектеги билимтал коомдук бирикменин сынагы өтүп жатат. Мынакей баштаганда ушул Талас району боюнча пилоттук проект менен башталдык эле. Анда бир 50-60 окуучудан башталдык эле. Мына бүгүн зал толугу менен толуп отурат. Бул абдан мени жана менин билимтал коомдук бирикменин командасындай мокунубуз канып, сүйүнүп отурабыз. Келечекте Кудай буйруза 250 эмес 1000 андан ашыктыгы биздин окуучулар катышып, бизди баягы дагы сүйүндүрөт деген мындай үмүтүм бар. Бул биринчиден, экинчиден биз баягы санына эмес, сапатына карашыбыз керек да. Өзгөчө ошол сапатын карап, келечекте Кудай буйруза мен да кайтып келем, дагы кайталайын. Билим инвестициясы бул 1 жылда, 2 жылда эмес, 5-10 жылда, 15 жылда өзүнүн үзүрүн бере турган тармак. Ошон үчүн чыдамкайлык менен, бирдикте ушул мугалимдер менен, ата-энелерибиз менен, жалпы Талас областынын эл менен биргеликте иш алып барсак, биз жыйынтыгын Кудай буйруза келечекте көрөбүз деп абдан үмүтүм чоң. Себеби дегенде мынакей биздин театрыбыздын жаштары, анын башында турган урмат Нурбек Урматжанов инибиздин мынакей бүгүнкү койгон сценасы дагы бизди мындай кубандырып, толкундандырып, эске түшүрдү тарыхыбызды. Ошон үчүн биринчиден ошол драма театрдын жалпы жамаатына ыраазычылык билдирип кетким келет. Экинчиден ошол биздин ардактуу мугалимдерибиз, кымбаттуу биздин ата-энелерибизге күч кубат, мындай сабырдуулукту каалайт элем. Бардыгыңыздар мына бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Урматтуу бүгүнкү ушул биздин билимтал коомдук бирикменин катышуучулары дагы бизде мындай көзгө көрүнүктүү мындай сүйүнүчүбүздү силер менен тең бөлүшкүм келип турат. Себеби дегенде билимтал коомдук бирикменин жетекчиси Асылбек Рахманович жакынкы эле учурда 1-2 ай болду өзүн кандидаттык юридикалык кандидаты болуп наам алган менен чын жүрөктөн куттуктагым келет. Урматтуу мына окуучулар, дагы мына ушул биздин ушундай Асылбек сыяктуу биздин инилерибиз, агаларыбызга теңелип, түздөлүп, ушу келечекте ушул Талас элине кызмат кыла турган жакшы мыкты инсандардан чыгат деген үмүтүм чоң. Ошол үмүтүбүзгө баарыбыз колубуздан келишинче аракет кылып жардам берсек, анын мен жана жогоруда айтып кеткендей 10 жылдын ичинде мындай үзүрүн көрөбүз деген мындай үмүтүм чоң да абдан. Урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, биз мынакей мыкты окуучулар сынагын өткөрүп, ушул мыкты окуучулардын тандап жылдан жылга мындай биз мынакей сиздер берген ар бир окуучунун баягы жиберген өзүнүн программасын карап чыгып, мындай окуучулардын арасында мындай жакшы мындай жаңы дем бере турган, жаңы мындай ойлор бара турган чыгармаларын көрүп мен абдан кубанып атам. Келечекте окуучулар эмес, кийинки жылдары биз ушул мыкты мугалимди дагы ушул чыгарып, ушул командабыз менен чогуу биргеликте ошонун критерияларын иштеп, силер менен биргеликте дагы сиздер менен сунуш берсеңиздер, ушул жакшы мугалимдердин дагы сынагын өткөрүп, чогуу биргеликте чогуу иш алып барабыз деген үмүтүм чоң.